Алтынай Абдрахманова Кыргызстандын жараны. Ал жолдошу бала чакасы менен чек ара ачылышын угуп, дароо эле биринчи күнү мекенине кайтып кубанып турган чагы. Ал Өзбекстан тарапка март айында чыгып кеткен. Мен пропискада тураман, ол жерде 6 ай күттүм. Анан жакшы өттүк, кыйынчылык болгон жок. Документларды жакшы текшерди. 6 ай болду да. Болду, курсанбыз, үйүбүзгө кайтабыз. Ооба, жакшы сүйүнөтөм. Бала чакаңыз менен өттүңүзбү? Ооба, бала чакам менен оттум, айлап оттум. Мехманга келдим. Анан дагы отуп кетем. Ачылганы жакшы. Немеге десеңиз, келинлер, карыялар уягда бар да. Келин болганлар бар. Жакшы, ачык турганы жакшы. Алтынайга окшоп 6 айлап Өзбекстанда калып кеткен Кыргызстандын жарандары бүгүнкү күндү чыдамсыздык менен күтүшкөн. Алар эч кандай кыйынчылыксыз өтүп келишкендигин айтышат. Болгону көп убакытка чет жакта калып кетип, бул жактагы бала чакасын сагынып калышкан. Жарандар үчүн чек аралардын ачык турганы жакшы. Анткени эки өлкөнүн эли башка өлкөнүн жарандарына салыштырмалуу кыз алып, кыз берген жактан алдыңкы орунда. Өзбекстанды мен Коргонтөбө району Намуна деген айылдан келатамын. Өтүү жакшы, эки мамлекетке чоң рахмат жолшуну ачып койгонуга. Бул жакта да балдар бар, ол жакта балдар бар. Ошолорду көргөнү келатамын азыр. Чек аранын ачылганы аябай жакшы болду. Кызым ушу жакка турмушка бердим эле. Тижиси бар, 2 айлык болуп калды. Ачылды деди, жүгүрүп келдик. Мына өтүп атабыз. Конокко келетабыз. Буякта бөлөлөрүм бар, тага журтум бар. Границалардын ачылганы эл үчүн эң сонун болду. Ушундай ачылганы жакшы, жабылбасын, мындай урус тыркоолордон алыс болойлук, эл журт тынч болсун, эки элдин эли ынтымакта жашайлык, дайым жакшылыктар болсун. Жолдор жакшы, нормальный. Аягында эле өттүбүз. Өкмөттөргө бардыгы чоң рахмат. Азыр эми нечемдетке кеттим. Көргөнү мейманчылыкка барып. Эми жакшы аягында. Ошондой эле өткөрмө бекетинен Кыргызстандан Өзбекстан тарапка да бара жаткандар көп. Жарандар өздүк документин көрсөтүп эле эч кандай тоскоолдуксуз өтүп жатат. Карантинден бери ушул жерде жашап атам, Кара Суу районунда, Телман айылында. Мына бүгүн таможня ачылган экен, өтүп атабыз. Жакшы, бардыгы тегиз өтүп атабыз. Жакшы, рахмат. Кыргызстанга келгениме 6 ай болду. Февралда келгенмин, ошо боюнча ушул жакта жашап атам. Жакшы, абдан жакшы, мына чек аралар ачып койгонуна элге жакшы болду, мына бемарал өтүп атабыз. Өлкө аймагына кирип келе жаткан Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандары өткөрүү жайларында термометриядан жана анкета толтуруу менен жүргүзүлгөн сурамжылоодон өтүшүүдө. Кыргызстандан Өзбекстанга чыккан жана Кыргызстандын аймагында гана болуп келген Өзбекстандын жарандары республикага кайтып келе жатканда карантиндик көзөмөлгө алынышпайт. Эгер оорунун белгилери байкалса, дароо дарыгерлердин көзөмөлүнө жиберилет. Карантиндик шарттарды сактоо боюнча бизге келе жаткан Өзбек Республикасынан жарандыгына карабастан Кыргыз Республикасынын жараныбы, Өзбек Республикасынын жараныбы санитардык карантиндик көзөмөлдөн өтүүдө. Алардын көзөмөл жүргүзүүсү азыркы учурда термометрдин негизинде жүргүзүлүп атат. То есть адамдын дене табын өлчөп, эгерде дене табы сырткы белгилери оору белгиленсе, белгиленген тартипте артка кайтарылат. Эгерде биздин жарандар болсо, скорый автомашинасы чакырылып, обсервацияга алынат. Эскерте кетсек, чек ара бекети 16 мартта жабылган болчу. Чек арадан эки республиканын жарандары гана бири-бирине өтүп келген. 1 сентябрдан баштап Өзбекстан COVID-19 боюнча эпидемиологиялык абалы турукташкан өлкөлөрдүн тизмегине киргенден соң гана эки өлкөнүн эли жарандыгына карабай кирип чыгууга уруксат берилди. Бүгүн эле таңкы 8ден баштап 2000ден ашуун жаран чек арадан кирип чыкты. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнова, Ынтымак.